Туугандар, кандайсыздар? Жаңы домдун 7-кабатында жайгашкан тех паспорты бар. Өтө сонун сатылуучу 3 бөлмөлүү ПСО квартира чыкты. Алуучулар барбы? Мына бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Туугандар, отоплениясы центральный. Адамдар жашайт бул домдо кадимкидей. Эң негизгиси тех паспорты бар экен. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сатыла турган 3 бөлмөлүү квартира менимче көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Тех паспорты бар болгон үчүн ипотека жолу менен да калсаңыздар болот, же нак акча калсаңыздар болот. Анан туугандар, эгерде кимиңиздердин шаарда мындай бир эски домдогу квартираңыздар болсо, бул жерге келип менеджер кыздар менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот экен. Эски домдогу квартираларга алмашуу жолдору бар. Жетпей калганын ипотека жолу менен деле алсаңыздар болот экен туугандар. Жакшы да. Жаңы дом туугандар. Каалагандай ремонт кылып, Кудай буюрса 10 жыл ремонтуна тийбей кеңири жашай бересиздер. Отопление центральный, негизи жакшы качествода салынган домдордун бири. Локация жайгашкан жери дагы менимче көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Жүрүңүздөр чыгып, дагы да бир толук маалымат берейин сиздерге. Мен турган жер бул Ошский район, Карагай курган жаңы домдун алдында турам туугандар. Толугу менен өткөрүлгөн, тех паспорттары берилген. Мына бул домдун алды, детский площадка, генератор, скамейка бүт бардыгы бар. Анан туугандар, мына жогору тарабында охрана барата бар, кирип келе бересиздер. Мына мен турган жер бул детский площадка, скамейканын местосы, а ылдый тарабы туугандар подземный паркинг. Кийин келип көрүп кетесиздер. Сатылуучу квартирабыз мына ушул сол капталдагы блокто, акыркы подъездде 7-кабатта. Туугандар, 7-кабатка чыгасыздар. Мына жакта лифт иштейт. Мына бул 7-кабаттын коридору. Караңыздар, кеңири сонун кылып жасап койгон. Сатылуучу жанагы 3 бөлмөлүү ПСО квартирабыз ушул. 3 бөлмөлүү, күнгөй бетте жайгашкан. Аянты 87,5 квадрат метр. Тех паспорты бар туугандар. Анан бул домдо суу, свет, газ, отопление бардыгы киргизилген. Отоплениясы центральный. Жакшылап эске алып коюңуздар туугандар. ПСО квартира болсо сиздерге деле жакшы да. Кудай буюрса келип каалагандай ремонт кылып келип жашай бересиздер. Мына ачкычтары дагы мына берилген, тех паспорты дагы бар. Бронированный эшикти ачып кирип келе бересиздер. Аянтын айттым, 3 бөлмөлүү квартира, 87,5 квадрат метр. Так, кумшубак болгон, электромонтаж бүткөн, айнек терезелер коюлган, бронированный эшик деле орнотулган. Так, ушул жактан баштай берейин да, туугандар. Так, ушунда бул жага менимче бир детский болуп калат окшойт. Балдардын уктоочу бөлмөсү. Отоплениясы центральный. Ылдый тарабы наливной пол болгон. Фольганы таштап эле ламинатты бастырып коесуздар туугандар. Так, бул жактан чыгабыз. Жүрүңүздөр, эң негизги бөлмөлөрдүн көргөзүп бере берейин. Лайктан басып, дос тааныш тууган уруктарга, группаларга сатылуучу ушул квартиранын видеосун деле жиберип койсоңуздар болот туугандар. Бул экинчи бөлмөсү болду, жүрүңүздөр эми. Бул ошондо конок бөлмөсү. Нар жактагы родительский спальня болду биринчиси. Экинчиси детский спальня, мына жак болсо конок бөлмөсү. Кеңири болуп турат. Группаларга, дос тааныш тууган уруктарга бардыгына таратып салыңыздар жиберип. Мына жакта кондёрдун деле местосы бар. Анан домдун алды деле ушул жерден көрүнүп турат. Бул экинчи түшкөн блогу. Мына жака дагы бир блок чыгарат туугандар. Ушундай. Кийин келип көрүп дагы да бир толук маалымат алып таанышып кетесиздер. Так. Мына бул жагы болсо барыңыздар эле билген. Кухнясы, мына газ турат. Газ бар. Оңго бурулсаңыздар, мына жагы лоджасы. Кеңири болуп турат туугандар. Ушундай. Дагы кандай маалымат берейин? Так. Мына жагы болсо душ, ичи кеңири болуп турат, Анан туугандар, мына квартирага кирип, сиздер солго бурулсаңыздар, мына жакта атайын бош орундук калтырылган. Бул жер Кудай буюрса шкафчик болот. Чоң до потолка шкаф жасап алсаңыздар жакшы болот. Так, мына жагы ажаткана. Эң негизгиси бышкан кирпич менен тургузулган домдордун бири. Этажы деле жакшы, 7-этаж, лифт бар. Лифт деле чоң эле экен. Туугандар, эми барыңыздарды кызыктырган ушул 3 бөлмөлүү квартиранын баасын айтайын. Аянты 87,5 квадрат метр. Анан туугандар, жана айтып өттүм, нак акча алсаңыздар болот, же ипотека жолу менен алсаңыздар болот. Себептен тех паспорту бар да.
ипотека жолу менен деле ала бересиздер. Анан туугандар, кимиңиздердин мына шаарда эски домдогу квартираңыздар болсо, айырмасы жок. 1 комнатабы, 2 комнатабы, 3 комнатабы айырмасы жок. Бул жакка Карагайга офисине келип, менеджер кыздар менен сүйлөшүп, баасын келишип, мындай алмашып алсаңыздар дагы болот экен. Плюс минус кылыпчы доплата кыласыздар үстүнө. Анан доплата кылган акчаңыздар жок болсо, калганын мындай ипотека жолу менен деле алсаңыздар болот экен. Кыскасы туугандар, келип дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Бул жерде Карагайда иштеген менеджер кыздар сиздерге өздөрү маалымат берип, түшүндүрүп айтып берет. Ушундай, өзүңүздөр деле түшүндүңүздөр окшойт. Кыскасы, сиздерге выгодный болуп атат бул жерде. Кааласаңыздар наличка аласыздар, кааласаңыздар ипотека жолу менен аласыздар, кааласаңыздар эски домдо квартираңыздар болсо келип акчасын келишип алмашып алсаңыздар болот. Кыскасы, варианттары көп. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик, өзүнөз чаласыздар, келип сүйлөшөсүздөр. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Сиздер болсо колдон чарбаңыздар. Кадимкидей адамдар жашайт туугандар.